5-ci mikrofon. Siz turup turasızbı же oturasызбы ушул жерде? Bütün Kırgızstan Madumarov. Birinciden urmаттуу кесиптештер, biz өзүбүздүн ишибизге кайрылабыз дагы, монун бектердин алдында. Saat 10'da baştalat degенде 10'da başlasak. Saat 10'ga bir 5 minut kalganda girip otursak. 7-6 жаштагы 1-ci класстын балдары saat 7:30'da 1-ci sabakka barıp atат. Ukalanıp gelip alıp, o жерден туруп алып, анан өзүңөрчө кичине жетим чогулуш өткөрөсүңөр кайра. Тартипти өзүбүздөн баштасак, бул 1-ci. 10:00'da жумуш башталышы керек. Экинчи маселебиз. Звукту көтөрүп койгочу, угулбай атат жакшы. Микрофон звугун. Экинчи маселебиз. Сүйлөгөндө же таза кыргызча сүйлөсөк, же таза орусча сүйлөсөк. Аталасын чыгарбасак. Комитеттин төрагасы болобу, башка киши баяндамачы болгондо кыргызча билбейсиңби? Анда Лев Толстойдун же Пушкиндин тилин сыйлап, таза орусча кет. Кыргызча сүйлөйсүңбү? Анда аралаштырба. Үчүнчүсү. Могул жерде урматтуу ошол жумушчу топтун төрагасы баяндамада айтыш керек эле. Биз ушул 8 деп сунуш кылдык, андан башка дагы сунуш бар. Бирок көпчүлүк добуш менен 8 деген сан добуштан өттү, ушуну сунуш кылып атабыз деп айтуу керек. Экинчиси, төртүнчүсү, мына комитеттердин аталыштарын дагы бир жолу карап чыксаңыздар. Мен түшүнбөйм. Этностор аралык мамилелер дегенди түшүнбөйм мен. Тышкы миграция дегенди түшүнбөйм. Ички миграцияны каяка алып барасыңар? Кайсы комитетке алып барасыңар? Жөн эле социалдык жана миграция деп койсо болбойбу бул? Мына Нарын областынын, Баткен областынын, Ош областынын канча жарандары Бишкектин тегерегинде жүрөт. Булар кимге кирет? Булардын Микрофон. Жакшы угулбай атат, Адыкан Кымсанбаев. Ага мен күнөөлүү эмесмин да эми. Регионалдык дегенди ушу аймактык деп сүйлөсөк жарашпайбы ушуга? Социалдык саясат боюнча деп эле коюп тур, ушул жерге биз киргизишибиз керек. Эмгек маселесин ушул жерге киргизишибиз керек. Эгер миграция дегенден чочуп атсаңар, миграция саясаты дегенди ушул социалдык саясатка киргизиш керек. 7-чи, бюджет деген бул казына да. Ушул фискалдык дегенди кандай түшүнсө болот? Адакан Кимсанбаевич, 2 минут чектелүү. Сизге кошумча да бердик сөздү. Аз беребиз. 5-ci микрофон берип койгула. Өзүнүн оюн аягына чейин чыгарып алсын. Мына ушул аталыштардан бардыгы салам бергенден башталат да. Жумушту кандай баштасак ошондой болуп уланат. Биринчисин айттым, тартип өзүбүздөн баштайлы. Экинчиден, мына аталыштарды дагы бир жолу карап көрсөңүздөр. Же кыргызча эмес аталышы, же орусча эмес аталыш болуп, биз кандай үлгү берип атабыз? Мына коррупцияга каршы аракеттөнүү дегенди кандай түшүнөбүз? Бул жемкорлук деп жүрөбүз го биз, туурабы? Жемкор деген кыргыздын жүрөгүнө тие турган нерсе да, мал жейт да жемди. Ошол жем бар жерге барып жумушту бүткөргөндө жемкор деп коюш керек, анан коррупционер дебей. Жемкор. Мына ушул жактарын караңыздар, анан жарыш сөзгө чыкканда 10 мүнөткө жазып коюшуңузду суранам. Рахмат. Урматтуу коллегалар,